Арбаңыздар, урматтуу агайын туугандар, 12 декабрь адабият күнүнө карата жерлерде өз иш-чараларыбыз өтүп жатат. Мына ошондой эле биздин куттуктообуз дагы боло кетсин. Адабият күнүбүздө Качкынбай Осмоналиев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алыкулуу Осмонов деген кандай гана дөшалар өткөн атын атап отурсак, ар бирөөсүнүн даңкы далайга, атагы алайга кеткен инсандар. Мына ошолордун чыгармаларын окуп отурсак, кыргыздын карт тарыхын, маданиятын, адабиятынан дагы бардыгынан тапсак болот. Мына ошол сыягы эле Чыңгыз Айтматовдун 1928-жылы 12 декабрда төрөлгөн күнүнө карата ушул 12 декабрды белгилеп келебиз. Ошол эле биздин алып акындарыбыздын бири, поэзиянын башатында турган Алыкулуу Осмонов атабыздын дагы мына 12 декабрда кайтыш болгон күнү. Бир кыргыз талантындагы чоң легендарлуу таланттын, великандын төрөлгөн күнү болсо, ошол эле кыргыз, ошол эле күнү кандайдыр бир чоң акынын жоготуп, кара кийип, кан жуткан күнү катарында кыргыз адабиятында белгиленип келет. Мына ошол сыягында эле биз кыргыз адабиятындагы алыптарды эскерүүбүздө, аларды жүрөгүбүздө, ак тилибизде, ак пейилибизде ар дайым сакташыбызга мен ишенем. Элдин руханий байлыгынын өзөгү, тарыхыбыздын күбөсү жана келечегибиздин жол көрсөткүчү. Калемдин күчү аркылуу адамдын жан дүйнөсү кеңейип, коомубуз өнүгүп, мамлекетибиз алдыга жылат. Билсин бизди жаш муундар мактасын, эскиртпестен эстеринде сактасын. Алдыбызда өмүр турат түгөнгөз, артыбызда өлбөй турган эл калсын. Адабиятка кызмат кылган ар бир калемгерге урмат, окурмандарга ыраазычылык билдиребиз. Адабият күнүңүздөр куттуу болсун. Бүгүн 12 декабрь адабият күнү. Бул күндө биз Чыңгыз Айтматов, Алыкулуу Осмонов жөнүндө айта кетпесек болбойт. Бири бул поэзиянын башчысы болсо, бири кара сөз менен дүйнөнү өзүнүн чыгармалары менен багынткан инсан десек жаңылышпайбыз. Чыңгыз Айтматов атабыз бул дүйнөнү өзүнүн чыгармалары менен багындырып, кыргыздын атын далайга, даңкын далайга жеткирген инсан эмеспи? Андыктан баарыңыздарды бүгүнкү адабият күнү менен куттуктайм. Чыңгыз Айтматов бул биздин кыргыз тарыхыбызда, кыргыз адабиятында, кыргыз маданиятында өзүнүн өчпөс изин калтырып кеткен инсан. Биз аны жүрөгүбүздөгү чоң сыймыктануу менен эскеребиз. Арбаңыздар, кыргыз журтчулугу, мынакей 12 декабрь адабият күнү менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул адабият деген эмне? Адабият деген сөз башыбызга, кулагыбызга эшиткенибизде бул Чыңгыз Айтматов атабыз эсибизге келет. Чыңгыз Айтматов деген ким? Бул адабиятты жаңыча бир өңүттө ачкан, жаңыча бир өңүттө көрсөтө алган инсан болгон. Маселен, бул Чыңгыз атабыздын чыгармаларында ал жаратылыш менен болгон бирге байланыш, аны менен сүйүү, аяр мамилени жөнүндө бир кеңири сүрөттөп өтөт. Бизге белгилүү болгон бул Ак кеме чыгармасын деле алып карасак, андагы Нургазынын жаратылыш менен болгон байланышы, ал бугуларды атпоосун, бугуларды аяр сактоосун, ошол чоң атасынан угуп, чоң атасынан кайра улантууга аракет кылган. Бирок бул адамзаттын бир карандай түндөй бир ойлорун жана мүдөлөрүн угуп көрүп жашоодон кайып болуп кетти. Балык болуп сүзүп кетти. Демек, бул жаратылыш менен болгон байланышын Чыңгыз атабыз көрсөтүп кетти. Андан тышкары Чыңгыз атабыз бул биздин кино тармагыбызга дагы бир чоң ачылыш жасады десек да жаңылышпайбыз. Маселен, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Ак кеме, бул кинолордун ичинде дагы бир укмуштуудай сюжеттер берилген. Андан тышкары бул Чыңгыз атабыздын өзүнүн жеке адамдык сапатын алсак, ошол эле чыгармадагы берилген сапаттарын алсак, бул адамзаттын руханиятына бир адамдык нерсени алып калуу нерсени көөрөгүндөгөн. Маселен, бул азыр элибизде жайылып жүргөн адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөз девиз болуп жүрөт. Мына ошондой сөздөрдү девиз кылган Чыңгыз атабыздын буйруса адабият күнүбүз куттуу болсун. Адабият дегенде эле Чыңгыз Айтматов менен Алыкулуу Осмоновду эсибизге түшүрөбүз. Жана ошондой эле бар болгула түгөнбөйлүү курдаштар, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар демекчи. Бүгүнкү күндө эки залкардын чыгармаларында адабиятта сапарлаш болуп, жана алардын чыгармаларын окуп жүргөнүбүзгө биз аябай кубанычтабыз. Бүгүнкү күн ар бир кыргыз жараны үчүн маанилүү күндөрдүн бири. Кыргыз адабиятынын улуу өкүлдөрү бизге улуттук иденттүүлүктү сактоо жана дүйнөлүк маданиятка салым кошуу милдетин мурастап кетти. Адабият бул биздин муундан муунга өтүп келген баалуу мурасыбыз, биздин күзгүбүз, тилибизди сактоочусу. 12 декабрь адабият күнү болсо, бирок жеке мен үчүн ар бир саатымда, ар бир секундамда, ар бир минутамда адабият жашайт. Жана ошондой эле Алыкулуу Осмонов, Чыңгыз Айтматов менин жүрөгүмдө түбөлүккө жашайт. Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасында Акбара менен Ташжайнардын образында, Бостон менен Базарбайдын образында ошол адамдар менен жаратылыштын ортосундагы үй бүлөлүк байланышты бир
чоң бир терең философияда чагылдырып берген. Жана ошондой эле ушул Алык Осмоновдун Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр чыгармасын которгондугу бул ошол чыгарманы эле кайра баштан жазган менен барабар десек болот. Бул эки акын азыркы жаштардын компасы деп айта алабыз. Адабият күнүңүздөр менен.